Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардын катарында бул жакшы кулук мүнөз. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиз бул жакшы кулук мүнөздүн шарияттагы чыныгы мааниси кандай? Жана анын негиздүүлүгү, анын артыкчылыгы, фазилеттери тууралуу кыскача токтолуп сүйлөшүп өтөлү. Шарияттагы чыныгы мааниси бул эки түрдүү болот. Биринчиси жаратуучунун болгон адеп, Аллах Тааланын болгон жакшы мүнөз, аны менен болгон мамиле. Экинчиси Аллах Тааланын жараткан макулуктары менен болгон мүнөз. Ал макулуктары адам баласы болсун, же башка акылсыз айбанаттар, жануарлар, же жансыз жаратылыш болсун, мына ушулардын болгон кулук мүнөз, мамиле болуп эсептелинет. Эми Аллах Таалан болгон мамилеге, жакшы кулук мүнөзгө келе турган болсок, бул Аллах Тааланын буйруктарын сакташтык, Аллах Тааланын тыюу салган тыюуларынан тыйылыштык, Аллах Тааланын түшүргөн шариятына моюн сунуп жашаштык. Бул Аллах Тааланын болгон мүнөз болуп эсептелинет. Жана Аллах Таала кандай гайып нерсе бизге кабар берген болсо, мына ошол нерсеге ыйман келтириштик. Акырет күнүнүн болоор экенине ыйман келтирүү. Инсандар баары өлгөндөн кийин кайра тирилип, Аллах Тааланын алдында эсеп кысап бере турган күнгө ыйман келтириштик. Бейиштин бар экендигине, дозоктун бар экендигине ыйман келтирип жашаштык. Бул Аллах Тааланын болгон мүнөздү сактоо болуп эсептелинет. Жана ошондой эле анын түшүргөн шариятына моюн сунуп ибадатта жашаштык. Аллах Тааланын буйруктарын орундатуу, анын тыйыларынан тыйылуу Аллах Тааланын болгон мүнөз болуп эсептелинет. Пенде Аллах Тааланын буйруган буйруктарын аткарбай турган болсо, Аллах Тааланын тыйыл салган тыйыларынан тыйылбай турган болсо, Аллах Таала кабар берген гайби аламга ыйман келтирбей турган болсо, жана келечекте боло турган кыямат күнүнө ыйман келтирбей турган болсо, дозоктун бар экендигине, бейиштин бар экендигине ыйман келтирбей турган болсо, анда бул пенде Аллах Тааланын болгон мамилесин, кулук мүнөзүн сактабаптыр. Аллах Таала жалгыз жаратып, аны өзүнө гана ибадат кылууга буйруган болсо, пенде Аллах Таалага кошуп дагы башка бир нерсеге сыйынып кеткен болсо, тоо таштарга, же жаралган жануарларга, же болбосо дагы бир сууларга, дарактарга, кабырларга, таштарга сыйынып кеткен болсо, анда бул Аллах Таала буйруган буйрукту аткарбаптыр. Аллах Тааланын болгон мамилесин, кулук мүнөзүн сактабаптыр. Бул Аллах Тааланын болгон мүнөзүндө эң начар адам болуп эсептелинет. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде улаика шаррул бария деген. Мушриктер Аллах Таалага жалгыз сыйынбастан, ага шерик кошуп сыйынгандар, була жаралгандардын эң жамандары деген. Алардын кулук мүнөзү эң начар адамдар мына ушулар деген. Адамдар менен болгон мамилеси канчалык жакшы болсун, бирок Аллах Таала менен болгон мамилеси, кулук мүнөзү начар боло турган болсо, Аллах Тааланын өзүнөн гана коркуп, өзүнөн гана дуа кылбай турган болсо, Аллах Тааланын өзүнөн гана жалгыздап ибадат кылып сыйынбай турган болсо, анда бул адам кулук мүнөзү эң начар адам болуп эсептелинет. Ал эми кимде-ким гайби аламга ыйман келтирип, Аллах Тааланын буйруктарын аткарган болсо, тыйыларынан тыйылган болсо, адал жолдо жүргөн болсо, арамдан тыйылган болсо, бул адам Аллах Тааланын буйруган буйруктарын сактаган, Аллах Тааланын болгон кулук мүнөзүнүн эң жогору орундаткан адам болуп эсептелинет. Демек, биринчи жакшы мүнөз Аллах Тааланын болуш керек экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жана пайгамбарыбыз хадистеринде өзүнү кандай тааныткан болсо, мына ошондой ыйман келтириштик. Аны бурмалабастан, аны өзгөртпөстөн, аны алмаштырып жибербестен, Аллах Таала кандай кабар берген болсо, Аллах Таала өзүнүн жалгыздыгы тууралуу кабар берген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Таала жалгыз экени тууралуу кабар берген болсо, өзү гана ибадатка тартыктуу зат экендиги тууралуу бизге кабар берген болсо, мына ошондой Аллах Тааланы өзүн жалгыз деп билип, өзүнө жалгыз ибадатты арнап, Аллах Тааланын өзү кандай бизге кабар берген болсо, мына ошондой Аллах Тааланы тааныштык, мына ошондой ибадат кылыштык. Аллах Тааланын болгон
эң жакшы мүнөз экен. Ал эми Аллах Таала кандай тааныткан болсо, аны бурмалап жибериштик, аны өзгөртүп жибериштик, Аллах Таалага башка нерсени коюп синип кетиштик, Аллах Тааланын буйруктарын аткарбай, дагы башка нерсени кошуп ошол жака ээрчип кетиштик. Бул нерсе Аллах Тааланын болгон кулк мүнөзүнүн эң начар болот экен. Биз Аллах Тааланы таанып, Аллах Тааланын шариятына моюн сунуп жашаштыгыбыз бул Аллах Тааланын болгон биз мүнөзүбүздү, адебибизди сактагандын бир белгиси экен. Жана ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бул тагдырдан пендеге кандай нерсени жазган болсо, Аллах Тааланын жиберген тагдырдагы сыноолоруна сабыр кылыштык. Муну ошол нерсеге ыраазы болуштук. Тагдырга бир наразы сөздөрдү айтып, тагдырды сөгүп, тагдырды жемелеп, мына ошондой сөздөрдү айтуудан пенде алыс болушу керек. Анткени Аллах Тааланын болгон адеп ахлактын начардыгынан болуп эсептелинет. Тагдырга ыйман келтирүү бул пендеге важип болуп эсептелинет. Бул тагдырды жөнөтүп аткан Аллах Таала, бул сыноону башка салып аткан Аллах Таала, пендеге оору кырсык балелер жиберип аткан Аллах Таала. Эгерде пенде ошол нерсеге ыраазы болбой турган болсо, ошол нерсеге Аллах Таалага шүгүр билдирбей турган болсо, анда Аллах Таала күнөөкөр болуп калат. Аллах Тааланын улуктугуна бир шек келтирген болуп эсептелинет. Ошондуктан биздин башка келген тагдырга, сыноолорго дагы сабыр кылып, мына ошол нерсеге ыраазы болуп, Аллах Тааладан соо үмүт кылыштык. Бул Аллах Тааланын болгон жакшы мүнөздүн бир белгиси болуп эсептелинет. Эми экинчиси, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жаралган махлуктардан болгон кулк мүнөз. Пенделерин болгон мүнөз, башка адамдар менен болгон мүнөз. Бул кандай болот дегенде, адамдарга инсан өзүнүн пайдасын тийгизиштик, алардан өзүнүн зыянын алыс кылыштыгы мына ушул жакшы кулк мүнөз. Дагы тереңирээк келе турган болсок, алар менен мамиле кылган кезде, алар жолуккан кезде жылуу жүз менен жолугуштук. Алар менен сүйлөшкөн кезде мээримдүүлүк менен, боорукердүүлүк менен жумшак, жылуу сөздөрдү сүйлөштүк. Жана ошондой эле, эгерде алар анын ачуусуна келтирип кое турган болсо, ага бир зыян жетирип кое турган болсо, ачуусун жута билип, аларды кечире билип, мына ошол нерсеге сабырдуу болуштук. Мына ушул Аллах Тааланын жараткан пенделерин болгон жакшы кулк мүнөз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул шариятыбыз буйруган жакшы кулк мүнөздөр аябай көп. Алардын бири өзүңүздүн нафсыңызга каалаган нерсени дагы башка мусулман бир тууганыңызга каалаштыгыңыз. Өзүңүздүн нафсыңызга каалабаган жамандыкты башка бир мусулман бир тууганыңызга каалабаштыгыңыз мына ушул дагы жакшы кулк мүнөздөрдөн болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, инсан сүйлөгөн кезде жакшы сөздү сүйлөштүк. Эгер жакшы сөз сүйлөй албай турган болсо, ун чыкпай туруштугу бул дагы жакшы мүнөз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пенде башка бирөөлөрдү гыйбат кылуудан, аларга тухмат кылуудан алыс болуштугу бул дагы жакшы кулк мүнөз. Дагы пенде башка мусулмандарды Аллах Таала үчүн жакшы көрүштүгү. Эгер күнөө кылып койгон болсо, Аллах Таалага бир шек келтирип койгон болсо, Аллах Тааланын буйруктарын алыстап аткан болсо, мына ошол Аллах Таала үчүн кылган күнөөсү себептүү мына ошол күнөөсүн жек көрүштүк. Бул дагы пенделердин болгон кулк мүнөз. Дагы башка урматтуу мусулман бир тууганым, бул жакшы кулк мүнөздүн саны өтө көп. Эми мунун фазилеттерине, артыкчылыктарына келе турган болсок, жакшы кулк мүнөз бул шариятыбызда өтө негиздүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Навас ибн Сам'ан сурайт: "Анил бир вал исм." Жакшылык жөнүндө жана күнөө жөнүндө сураган кезинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ал бирру хуснул хулук." Жакшылык деген бул кулк мүнөз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага баяндап берди дейт. Жакшылыктын эң башында бул кулк мүнөз турат деп баяндап берди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашат: "Мен ахаббу ибадаллахи илаллахи таала." Аллах Тааланын пенделеринен Аллах Таалага эң сүйкүмдүүлөрү кимдер деп сураган кезде ахсанухум хулукон дейт. Алардын кулк мүнөздөрү эң жакшы болгондор дейт. Жана дагы башка хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ала ухбирукум би ахаббикум ва акрабикум минни маджлисен яумал кияма." Мен силерге кабар берейинби? Кыямат күнүндө мага эң сүйүктүү жана кыямат күнүндө мага эң жакын боло турган адамдар тууралуу дейт. Сахабалар "Бала я Расулаллах" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ахсанухум хулукон, кулк мүнөздөрү жакшылары кыямат күнүндө мага эң сүйкүмдүү жана мага эң жакын пенделер болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн 3 жолу кайталады дейт. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суралган кезде "Аксару ма юдхулун наса жанна", бейишке адамдарды эң көп киргизүүчү амал кайсыл деп суралган кезде
тақуаллах ва хуснул хулук. Аллах тарадан тақуачылық қылыштық, жана жақсы құлықтың өзінде болыштық. Адамды ең көп бейішке кіргізген амал мына ушул деді дейді. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи адамдарды ең көп тозаққа түсіруші нәрсе эмне деп сұралған кезде әл-фам вал фарж. Тил жана адамдын жыныстык мүчөсү адамдарды ең көп тозаққа кіргізет дейді. Адам тили себептүү. Жана ошол жыныстык мүчөсүн арамдан тие албаган себептүү тозаққа түшүрө турган амал мына ушул болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтты дейт. Дагы башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи суралган кезде кыямат күнү таразада эң оор сооп кайсыл болот дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи хуснул хулук, жакшы хулук менен деп кабар берди дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадистеринде акмал муъминина иманан ахсану хулукан, иманы эң толук мусулман бул хулук менен жакшы мусулман дейт. Дагы бир башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи бизди буйруп, иттақилла хайсума кунт, кайсын жерде болсоң да Аллахтан корк, ватби сайятал хасаната тамхуха, эгер күнөө иш кылып калган болсоң артынан жакшы иш кылгының аны өчүрүп кетет. Ва халикин наси би хулукун хасан, жана адамдар менен жакшы хулук мүнөздүү болгон деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошентип бизди буйруп атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, жакшы хулук мүнөз менен инсан күндүз орозо кармаган жана түндөсү тахажжуд намаз окуган адамдын соогуна жетет деп мына ушундай жакшы хулук мүнөздүн фазилеттерин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Дагы мындан сырткары урматтуу мусулман бир тууганым, бул жакшы хулук мүнөз тууралуу келген хадистер, аяттар аябай көп. Биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү оңдоого аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздүн мүнөзүбүздү ушу шарият кандай буйруган болсо, адамдарга кайсын жагыбыздан биз пайдабыз тие турган болсо, бир коомдун өнүгүүсүнө, коомдун алдыга жылуусуна, коомдун оңолуусуна себепкер боло турган кандай бир жакшы амалдар боло турган болсо, мына ошолорду биз алууга, мына ошондой жакшы мүнөздөгү адам болууга биз аракет кылып изденишибиз керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, инсан бул амалына караганда кулук мүнөзү менен көбүрөөк соопко жетет. Көбүрөөк Аллах Таалага сүйкүмдүү пенде болот. Жана дагы көбүрөөк кыямат күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакыныраак болот. Ошондон инсан кылган амалына кандай маани берген сыяктуу эле мүнөзүнө дагы мына ушундай маани бериш керек. Биз баарыбыз үмүт кылабыз. Бир жерге больница салып койсом, бир жерге метис салып койсом, бир жерге суу чыгарып койсом деп үмүт кылабыз. Бирок эч ким ушундай үмүт кылбайбыз. Мен кулук мүнөзүмдү оңдоп адамдарга бир пайдам тийсе экен деп. Кулук мүнөзүмдү оңдоп паланча мен себептүү намаз окуп калса экен деп. Кулук мүнөзүмдү оңдоп паланча мен себептүү ушундай бир жакшы иштерге келип калса экен деп ушундай бир биз ушул жагынан не кемчилик кетиребиз. Ошондуктан биз кулук мүнөзүбүздү да оңдой турган болсок, кулук мүнөзүбүздүн артынан көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Сахабалардын кулук мүнөзү себептүү башка адамдар сахабаларды көрүп динге келишкен. Мына ошол сахабалардын кулук мүнөзү себептүү бул динди жайылтууга башка адамдар, мусулман эмес пенделер дагы жардам беришкен. Ошондуктан биз кулук мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, албетте бул исламдын жайылуусуна жана адамдарга диндин жакшы көрүнүүсүнө, диндин жакшы тараптарын адамдарга жеткирүүгө эң чоң себепкер болот. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.